Мен Москвага 9-классты бүткөндөн кийин кеткем. Ошондо жаш элем, кыял көп, максаттар чоң. Ата-энем жакшы келечек ошол жакта деп колдон келишинче даярдашты. Бишкекке токтобой түз эле Москвага жөнөдүм. Ал шаар мени чоңойтту. Өз алдынча болдум, акча таптым. Турмуштун ачуу таттуусун да көрдүм. Бирок канча жашап иштеп жетишкен менен жан дүйнөм боштой сезиле берди. Түнкүсүн келип, жарык күйүп турган үйдө сени күтүп турган жан жарың болбосо, баары курулай болуп калат экен. Мына ошентип жүрүп, көп өтпөй Асель менен тааныштым. Жөнөкөй жолугушуу болчу. Орто жаштагы кыргыздар чогулган кечеде тааныштык. Башка аялдар өңдүү жасалма күлкүсү жасалгасы жок. Көз карашы терең, үнү жай. Биринчи жолугушуудан эле көңүлүмө жакты. Андан кийин сүйлөшүп жүрдүк. Телефон аркылуу сүйлөшүүлөр, жумуштан кийинки сейилдөөлөр. Ыңгайсыз тынчтыктын ордуна ыңгайлуу унчукпай отурган учурлар көп болду. Бара-бара мен өзүмдү бул кыздын жанында жакшы сезе баштадым. Асель көп нерсени айтып берчү эмес. Өткөнү тууралуу көп деле сөз кылчу эмес. Ажырашкан, баласы жок дегенди гана билчүмүн. Мен деле казбай, азыркысы маанилүү деп жашап калдым. Аны менен болгон убакыт мен үчүн тынчтык болчу. Жумуштагы чарчоо, көчөдөгү ызы-чуудан кийин анын жанында туруп чай ичкендин өзү рахат эле. Бир күнү ичимдеги ойлорду жыйнап, апама чалууга бел байладым. Сүйлөшүү тынч өттү. Апа, мен үйлөнөйүн деп жатам. Саймадан мыкты үй интернети жана ТV менен бирге жайды карай. Интернет секундасына 300 жана 500 мегабитке чейин. Ылдамдыгы тим эле кайф. 220дан ашык телеканал. Ар кандай табит үчүн. 5 онлайн кинотеатр. Тасмалар, сериалдар жана мультфильмдер акысыз. Кубаттуу гигабиттик Wi-Fi роутер акысыз. Баасы айына 1080 сомдон баштап. Тез арада билдирмеңизди калтырыңыз. Апам таң калып, чын эле уулум, сага ылайыктуу жакшы кыз табылдыбы деги. Асель деген кыз, кыргыз, Москвада иштейт, абдан акылдуу, жөнөкөй, токтоо дедим. Апам кубанып кетти. Сүйүнүчү үнүнөн билинип турду. Бактылуу бол уулум. Атакең экөөбүз сени качан үйлөнөт деп күтүп жүргөнбүз. Сүрөтүн жөнөтчү көрөлү. Бул күнгө дагы жетет экенбиз. Шүгүр, биз даярбыз, алып келе бер, деди. Мен телефонума тартылган, кучакташып жакындан түшкөн сүрөттү жөнөттүм. Экөөбүз күлүп түшкөн кадимки сүрөт. Апам бир аздан кийин кайра чалат деп ойлогом. Бирок 3 саат өтүп кетти. Апамдын телефону өчүк. Мен жөнөткөн сүрөттү көргөндөн кийин апам мага көпкө чейин байланышпай койду. Бир маалда апам кайра чалып, үнү өзгөрүптүр. Мурдагыдай кубаныч эмес, оор басырыктуу, каргылданган үнү менен: "Айдар, сүрөттөгү кызды мен тааныйм. Бул кыз сенин классташың Русландын мурдагы аялы го", деди. Денем дирилдеп кетти. Ишенген жокмун. Кайсы Руслан? Мектепте чогуу окугансыңар. Ата-энең менен жакшы болгон үй бүлө. Алар ушул кызды алып беришкен. 3 жыл жашап, балалуу боло албай уруш талаш чыгып, ажырашып кеткен укканбыз. Кийин кыз Москвага кетти деп жүрчүбүз. Мен шок болуп турдум. Башымды бир ой айланып калды. Өзүм сүйүп калган аял мен бала кезде футбол ойноп, бир партада отурган классташымдын мурдагы аялы экен. Ойлорум чаташып, көзүмдү жумдум. Дароо эле ошол күнү кечинде Асель менен жолуктум. Баарын түз сурадым. "Асель, сен Руслан менен мурда баш кошкон белең?" Ал унчукпай калды. Анан көз карашын жерге салып: "Ооба, бирок ал жашоо бүттү. 3 жыл жашадык. Бактылуу боло алган жокпуз. Бала да болбой койду. Акыр ортодо сезим калбай, өз жолубуз менен кеттик. Муну уккандан кийин мен көпкө чейин унчукпай турдум. Ал эми жүрөгүм экиге бөлүнүп калгандай болду. Бир жагында сүйүү, азыркы жашоом, бул аялга болгон ишеним, экинчи жагында уят, салт,
өткөн турмуш, классташтын көлөкөсү. Бир нече күн түн уктабай чыктым. Айрыкча балалыктагы сүрөттөрдү, мектептеги эстеликтерди карап отуруп, Руслан менен болгон достук көз алдыма келди. Биз футбол талаасында чогуу жүрчүбүз. Кечинде китеп алмашып, тамашалашып, чоң дүйнө кыялында жүргөм. Ал эми мен ошол досумдун мурдагы жубайына үйлөнүп жатамбы? Бир күнү өзүмө өзүм суроо бердим. Мен аны сүйбөйт окшойм. Же өткөн турмуштан коркуп жатамбы? Анын мурунку күйөөсү менин таанышым болгон үчүнбү? Эгер ал мен тааныбаган адамдын аялы болгондо, мен ойлонмок белем. Ошол ойлор жүрөгүмдү тындырбады. Başım katıp gelirim, bakıttı suyunu, men özümden izledim, bilbedim, başım katıp gelirim, bakıttı suyunu, men özümden izledim, sezmedim. Özüңdү көргөндө бир ирет айтууга тойбодум түрдүкке ойлорум чачырап бар жакка шамалдай зулдадым эсебе жылдызым Эртеси апама дагы бир жолу чалдым. Чечим чыгара албаганымды айттым. Атам дагы бул нерседен кабар алды. Апа, эмне кылайын? Мен сүйөм. Бирок өткөнү менин тааныган адамыма тиешелүү болуп калды. Үйлөнсөм болобу? Апам көпкө чейин унчукпай турду. Анан акырын гана: Айдар, уулум, жашоо татаал болот. Кээде тагдыр өзү кызык оюн кылат. Эгер сен анын жанында тынчтык тапсаң, ал сени түшүнсө, анда өткөн жашоосу сенден мурун болгон экен деп отура берсең, эч качан бакытка жетпейсиң. Эгер чындап сүйсөң, жүрөгүңдү ук. Ошол сөз мага чоң таасир берди. Бирок менин ичимде дагы эле чоң суроо калды. Кээде тагдыр өзү бизди ушундай бурчка такап коет экен. Асел мени сүйөт. Мен дагы аны сүйөм. Бирок ошол эле учурда мен ойлонуп турам. Эмне кылам? Үйлөнсөм болобу? Өткөн турмушту унутуп, бүгүнкү бактылуу болууга аракет кылсам туура болобу? Же болбосо доско болгон сый, моралдык чек деген нерсе жогору турабы? Сиз эмне дейсиз көрүүчү? Кандай кылсам болот? Сиздерден кеңеш күтөм. Окуя чыныгы турмуштан алынды. Сиздин дагы бизге бөлүшөөр сырыңыз болсо, кабарлашыңыз.